Assalamu alaikum dostlar. Sizler menен кайрадан мен Нурсултан. Мен YouTube каналыма кош келипсиңер. Эгерде менин видеолорумду жаңыдан көрүп баштасаңар, бул жакта мен Германияга кантип келсе болот, Германиядагы жашоо тууралуу, кызыктуу нерселер тууралуу айтып берем. Бүгүн бул видеодо мен өзүм кылып жаткан кесиптеги аз билимим тууралуу айтып бермекчимин. Мен кылып жаткан аз билимдин немисче аталышы Алнаги механикер деп аталат. Ал эми орусча которулушу болсо механик сооружений болуп которулат. Анын ичинен технология трубопроводный система багыт боюнча аз билим кылып жатам. Мен аз билимим 3,5 жыл созулат. 3,5 жылдын ичинде бул жакта немисче айтканда блок унтеррихтеп болот. 6 жума окуу жайга барып теория өтөбүз. 6 жума теория өткөндөн кийин кайрадан 6 жума өзүбүздүн фирмабызга барып практика кылабыз. Менин окуу жайым Штутгарт шаарында жайгашкан. Үйдөн окууга чейинки аралык поезд менен 20 мүнөт убакыт талап кылынат. Ал эми кээ бир учурларда мен эрте туруп убакытым болуп калса, велосипед менен дагы барып турганга аракет кылам. Велосипед менен айырмасы деле жок. Бир ашып кетсе 2-3 мүнөт кечирээк барам. Бүгүн болсо жалпы Германия боюнча транспорт тармагында иштеген жумушчулар митингге чыккандыгына байланыштуу поездар, автобустар токтоп калган. Ошол себептен бүгүн дагы велосипед менен жүрүүгө туура келип жатат. Бул менин окуу жайым мындан 112 жыл мурун салыныптыр. Азыркы учурда Роберт Майер атындагы окуу жай. Сыртынан кичинекей көрүнгөнүмен бул окуу жайдын 3 өзүнчө корпусу бар. Ал эми бул болсо биздин окуучу бөлмө. Группамда жалпысынан 23 студент бар. Анын 50% немис улутундагылар түзөт. 30% бул жакта туулган түрк жана албан улутундагылар, калган 20% мага окшоп чет элден келген студенттер түзөт. Бардык окуу жайлар сыяктуу эле менин окуу жайымдын коридорунда ушундай үйдү жылытуучу жана желдетүүчү жабдыктардын түрлөрү, мисалы заманбап мештер, суу жана аба насостору, жылыткыч батареялардын түрлөрү көргөзмөгө коюлган. Андан сырткары үйлөрдү энергия менен камсыздоонун болжолдуу системаларын көрсөк болот. Мисалы үчүн бул жактан жаратылыш газы менен камсыздандыруу системасынын счетчиктери, газды токтоткон крандары каякта жайгашканын бардыгын көрсөк болот. Андан кийинкисин орусча айтканда теплый пол системасынын түтүктөрү кандай тараларын көрсөк болот. Бул жактан болсо муздак суунун таралышын көрсөк болот. Мисалы ажатканага, ашканага же болбосо корого кеткен түтүктөр. Бул жакта болсо электр энергиясынын системасы. Окуу жайга барар күн эле бардыгыбызга ушундай папкаларды таратып беришти. Сыртында биздин окуу жайдын аталышы, ичинде болсо бул жанда окуу жай тууралуу маалыматтар, окуу жайдын эрежелери, Роберт Майер деген ким деген ошол тууралуу кыскача өмүр баяны. Ар бир күнү окуу саат канчадан канчага чейин уланат жана ар бир паранын убактысы ушундай жазылган. Бул папкадан сырткары да бизге китептер берилген. Мына момундай 5 китеп. Ушул китептердин баардыгын окуйбуз жана окууну бүтүп жатканда ушул китептердин негизинде экзамен тапшырабыз. Ар бирибизде ушундай мобилдик тиркемебиз бар. Бул жакта кайсы күнү саат канчада кайсы сабак жана кайсы кабинетте болот, ошол тууралуу маалыматтар турат. Үй тапшырмаларга дагы эмне берилген, ушул жактан карап билсек болот. Мисалы могул жакта чийилип тургандар, булар болбой калган сабактар. Мисалы үчүн чийилип турса, бул сабак болбой калды деген белги. Анан бул жактан дагы мисалы могул жакта бул менин кечигип калган күндөрүм же болбосо сабакка келбеген күндөрүм ушундай чыгып турат да. Мисалы үчүн моякты карасак, мына 13 февралда келген эмесмин, ал жакта кранкмелдик деп турат. Кранкмелдик деген бул ооруп калды деген сөз да.
ушундай кечип калган күндөр дагы бар. Мисалы үчүн 15 мартта 7:45 болчу сабакка 8 келди деп ушундай белги болуп жазып коет. Менин сабагым болсо эртең мененки 7:45 башталат. Ошону менен кечки саат 3:30 чейин окуйбуз. Сабактар болсо кадимки эле Кыргызстандыкындай бир пара 90 мүнөт болот. Анын ар бир паранын ортосунда 30 мүнөттүк тыныгуу жана ошондой эле саат 11:15тен 12:15ке чейин 1 сааттык түшкү тамакка тыныгуу берилет. Ар бир сабак бүткөндө жарым сааттан жана түшкү обедте 1 саат пауза болот. Ошо паузада ушундай үйдөн ала келген тамактар менен тамактанып алабыз. Бул жакта көчөнүн жаркынай пирожки жасаган. Ошо пирожкилерди ала келгем. Кээде кадимкидей эле нанга колбаса коюп, же болбосо бышкан жумуртка, алма, банан, санан сыяктуу жемиштерди ала келип паузада жеп алабыз. Ушундай термоска суу, кофе же чай куюп алабыз. Бир күнгө жетет түшкө чейин. Түштөн кийин үйгө барып дагы сыйра тамактанабыз. Биз өтө турчу сабактарды айта кетсем, бизде Берув компетенция деген сабак бар. Ал сабакты 5 бөлөк мугалим өтөт. Мисалы үчүн бирөөнөн болсо кадимкидей эле чийме сабагы. Ал жактан ар түрдүү тетиктерди чийгенди, чиймелерди карап туруп, аларды окуп түшүнгөндү үйрөнөбүз. Андан кийинкисинен болсо ар түрдүү формулалар менен турбалардын узундуктарын, алардын диаметрлерин өлчөгөндү үйрөнөбүз. Ал эми бөлөк мугалимибизден материалдардын түрлөрүн, темирдин түрлөрүн, алардын кошулмаларын, кандай тармактарга колдонулат, ошолорду үйрөнөбүз. Дагы бирөөнөн болсо ал жактан биз бир нерсенин көлөмүн, аянтын өлчөгөндү үйрөнөбүз. Мисалы үчүн бир деталь жасаш үчүн канча материал, канча темир керектелинет, көлөмүн чыгарганды аларда формулалар менен үйрөнөбүз. Религион деген сабак бар. Ал жакта биз дин окубайбыз, психология деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде ал жакта жашоонун маңызы эмне, депрессия деген эмне, анын түрлөрү, депрессияга түшүп калган адамга эмнелер жардам берет деген суроолорго жоопторду издеп, андан сырткары видеофильмдерди көргөзүп, ал видеофильмдер бүткөндөн кийин талкуу болуп, дискуссия кылып окуйбуз. Андан сырткары бизде укук сабагы бар. Ал жактан биз аз билимдүүлүк убагында кандай милдеттерибиз бар, биздин жумуш берүүчүнүн кандай милдеттери бар, эмне кылганга укугубуз бар, эмне кылганга укугубуз жок, ошолорду окутуп үйрөтөт. Андан сырткары ар түрлүү социалдык кызматтар тууралуу, социалдык жардамдар тууралуу анча-мынча мыйзамдарды дагы окуйбуз. Ар бир жуманын экинчи күн сайын бизде кол эмгек сабагы бар. Бул жак биздин устаканабыз. Бул жакта бир жумада бир күн кечке сабак өтөбүз. Устакананын ичинде кол эмгек сабагына керектелүүчү баардык шаймандар бар. Сабак учурунда бизге керектүү шайманды алып иштей беребиз. Бүгүн мондай штанга сүркүнүп өлчөгөндү үйрөнүп атабыз. Мондай чертеж берди. Мондай фигура. Бул чертеждо тамгалар турат. Ошо тамгалардын ордуна фигуранын эсептеп, узундугун эсептеп, мондай баракка жазып чыгып атабыз. Муну бүткөндөн кийин текшерип багып өткөн. Бул сабактан биз жөнөкөй мык каккандан баштап ар түрлүү материалдан ар түрлүү жеңил буюмдарды жасаганды үйрөнөбүз. Бизге ар түрлүү тапшырмалар берилет. Мисалы ушундай чийме берип туруп, калайдан ушундай кутуча жасагыла деген. Азыр ушул кутучанын кандай жасалышын силерге көргөзүп берейин. Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез, бат иштегенге биз мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Видеобуздун акырына чейин ушундай кутуша жасап бүттүк. Эми агай муну чийме менен салыштырып, сызгыч менен өлчөп көрөт. Анан бизге баа коюп берет. Кол эмгек сабагынан бизге сваркалаганды да үйрөтөт. Азыркы учурда автоген менен сваркалаганды үйрөнүп жатабыз. Буюрса кийинчерээк электрод, вик сыяктуу бөлөк сварочный аппараттар менен дагы сваркалаганды үйрөнөбүз. 6 жумалык теориялык блок аяктап жатканда кол эмгек сабагынан ушундай 4 бурчтук болгон темирден текшериш катарында куб сваркаладык. Германияда эң жакшы баа деген 1 деп эсептелинет, ал эми эң начар баа деген 6 деп эсептелинет. Сваркалоо боюнча мен 1,8 деген баа алдым. Бизде кошумча немис тили жана англис тили бар. Ал жактан кадимки мектептегидей эле грамматиканы окуйбуз, кантип туура жазылышы, туура айтылышы, ар түрлүү аудиолорду коюп, ошо аудио запистеги сүйлөшүп аткан адамдардын диалогун түшүнүү, ошол сыяктуу кадимки эле мектептегидей окуйбуз. Буюрса мен 6 жумалык теориялык блогум бүттү. Өткөн жумада бардык сабактардан өтүлгөн темалар боюнча текшериштерин жазып чыктык. Азыр эми эртеңки күндөн баштап кайрадан мен өзүмдүн фирмама барып 6 жумалык практикамды өтөм. 6 жумалык практикадан кийин кайра 6 жумалык теория сабакка келем окуу жайга. Эгерде ушул видео 200ден ашык лайк ала турган болсо, аз билдиңдин практикалык бөлүгүн дагы тартып жүктөйм. Ошондуктан видеого лайк басып, өзүңөрдүн комментарийиңерди жазып калтырып койгула. Достор, ушун менен видеону жыйынтыктайлы. Менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазып тургула. Ар бир катталуучу, ар бир лайк мен үчүн аябагандай күчтүү мотивация берет кийинки видеолорду бат-баттан тартып жүктөп турганга. Ошондуктан колдоо көргөзүп койгула. Ушу менен кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калгыла.